Алымбек Мазеков 17 жылдан бери адвокат болуп иштеп келет. Бул жылдар аралыгында өзүнө келген ар бир жарандын көйгөйүнө чогуу аралашып, басса турса аны чечүүнүн үстүндө иш алып барууга туура келерин айтат. Жөнөкөй адам келе бербейт да. Обязательно бир жагдай менен, оор жагдай менен келет да. Аны ошолдо алар менен действительно өзүң айткандай, алардын капасы менен, алардын проблемасы менен кошо капа болуп, биз дагы уну бирок анчалык неме кылууну өзүбүз кармайбыз. Антпесең ден соолукка абдан зыян да негизи. Ага карабай эле, баягы тиги ойдо турат, тигинин эмеси проблемасы. Ошого бир кантип жардам берсем, ошол жагдай, ошол жаран бизге бир ыраазы болуп кетсе деген ой дайыма биздин көңүлүбүздүн борборунда да. Бул аябай ардактуу, жооптуу кызмат. Өзүмдүн кесибимди обязательно жакшы көрөм. Анткени биз өзүбүздүн кесибибиз аркылуу өзүбүздүн жарандарга жардам берип атпайбызбы? Адвокат Алымбек Мазеков калкка жеткиликтүү жана сапаттуу жардам көрсөтүү үчүн өздөрүнө тиешелүү имарат жетишпей турганын айтты. Типовой мындай адвокатура деген, Талас областынын адвокатура бул жок да. Таппайсыңар. 59 кварталда бир 4-үчү үйдө 2-нчи этажда жөн эле катардагы квартира. 2 комнат квартирада ошол жерде отурабыз. Ошол жерден жарандарды кабыл алабыз. Ар кандай жарандар келет. Бирөө кичике бала чакасы менен келет, ар кандай ызы чуулар. Анан аякта жашоочулар да бар да. Биз менен кошуна. Аларга ыңгайсыздыктар болот. Биз да өзүбүз дагы мындай ыңгайсыз сезебиз өзүбүздүчү. Ошо жарандар тейлөөдө бизде абдан чоң мүмкүнчүлүктөр бар да. Талас облусунун калкына юридикалык, укуктук жардам көрсөтүү үчүн Юстиция министрлигине караштуу акысыз юридикалык жардам көрсөтүү кызматы ачылган. Аталган кызмат облус аймагында 9 адвокат менен келишим түзүп, облус калкына жардам көрсөтүп келишет. Жылына 2-3 жолу булар Бишкек шаарына барып, борбоско барып, окуудан өтүп турат, тренингтерден өтүп турат. Биз жазык иштеринен багы, жалпы эле жазык иштеринен башка азыр көйгөйлүү маселе болуп аткан багы үй бүлөлүк зомбулук, анан кийин багы адамдарды сатуу, курмандыгы дейт. Жаш балдардын кылмышкерлиги, жанагы баңгизат кылмыштар. Ошол 4 багыт боюнча биздин багы мындайча айтканда приоритеттүү багыт деп коебуз ушуларды. Ушул боюнча адвокаттарыбыз багы билимин өркүндөтүп, колдоруна сертификаты бар адвокаттарды, эгер ушул 4 маселе боюнча жаран кайрылып калса, биз ушул адвокаттардан багы бөлүп беребиз да, жардам бергенге, классикалык жардам бергенге ушул адвокаттардан дайындап беребиз. 1 март кыргыз адвокатурасына 100 жыл толот. Мааракенин алкагында Талас облустук юстиция башкармалыгы өз адвокаттарынын ишине ийгилик каалады. Кыргыз Республикасынын адвокат кесип ээлерин майрам менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Адвокаттардын ары түшүктүү жумуштарында дайыма ийгилик болсун, өздөрүнө ден соолук болсун. Дайыма ошо кыргыз жарандар, Кыргыз Республикасынын жарандарын дегеле жөнөкөй жарандардын укугун коргоодо калыстыктан тайбай калыс иштешине тилектешмин. Кыргыз адвокатурасынын түзүлгөнүнө быйыл 100 жыл толду. Ал Кара Кыргыз автономдуу облусу түзүлгөндөн 1 жылдан соң 1925 жылдын 1 мартында курамы 3 кишиден турган коллегия болуп ишин баштаган. Айжамал Байырбек кызы, Нургелди Ашубеков, Зина Ахматова, Талас шаары.